Саламатсызбы? Саламатчылык. Машалла. Урматтуу мекендештер. Ушул караңыздарчы. Зульфия эже. Мыдыр. Кандайсыз? Привет, Мидер. Поздравляю с праздником 23 февраля. Она начнет слышать. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз элим. Биз буйруса кайрадан Санкт-Петербург шаарындабыз. Күн суук. Бүгүн 23 февраль. Албетте кыргызымдын жалпы мекенди коргоочу мырзаларын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Өзгөчө сонун кабар бар. Бирок бул кабарды бардыгыбыз теңге бөлүшөбүз. Албетте бул кубанычтуу кабар, сүйүнүчтүү кабар. Бул кабарды бир эле биз эмес канчалаган инсандар күткөн. Бирок бир четинен ушунчалык ой болуп атат. Аллах Таала ушуга жеткирип атканына, ушул күндү көргөзүп атканына, ушул жумушка себепкер кылып атканына шүгүрлөр болсун. Мындай кээде ишеним чын эле ушул нерсе болуп атабы? Чындап эле ушул нерсеге себепкер болуп атабызбы? Чын эле ушул жумуштар акыйкат болуп атабы деген ушундай бир ойлор жаралып атат. Албетте Аллах Таала ушундай мээримдүү кадыр зат экен, караңыздар. Берем деген нерсени берип коет экен. Алам деген нерсени алып коет экен. Аллах Таала үчүн bir gün, bir saat emez, bir ile minuta жетишкен. Biz hazır Sankt-Peterburg şаарында больницага киребиз. Жүрүңүздөр, сиз эле кире беребиз. Бизден азыр мынакей азыр чыгып калышты. Бул жакта эжелерибиз биз менен. Урматтуу мекендештер, аркамда турган Зульфия эже кадимкидей бири-бирибизди угушуп кадимкидей телефондо сүйлөшүү болуп атат. Мен азыр суроо берейин. Бирок видео телефон менен тартылып аткандыгына байланыштуу даана тартыла албай калышы мүмкүн. Камера менен, петличка менен, микрофондор менен тартылганда чөткө тартылат, кийинкиде бөлүшөбүз. Азыр колдон келишинче аракет кылалы. Биз азыр суроо салып, кадимкидей жооп алып көрөлү. Burada менин сигналым колуна мындай алып чертсем мени таанычу. Азыр менин добушумду телефондо гана угуп жүрөт. Мындайда угуп көрөлүк. Кандай сиз жакшыбы? Наркы кулагында да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Машалла. Урматтуу мекендештер. Ушул караңыздарчы. Зульфия эже. Мыдыр. Кандайсыз? Ден соолугуңуз кандай? Машалла. Машалла. Урматтуу мекендештер, мен сонун, мен жакшы ооба. Ден соолугуңуз кандай? Мекендештер, чындыгында ушундай жаңылыкты, ушундай бир сонун болгон кабарды укканда башкача сезимде болосуң, албетте. Караңыздарчы, кечээ эле үмүтүн биротоло үзүп койгон эжекебиз. Жакын келсеңиз камераны, мына Зульфия эжебиз кадимкидей мен азыр бурда колуна жазган болсом, урматтуу мекендештер, азыр угуп атасызбы? Бул кадимкидей угуп атасызбы? Жок, башкача мындай үнүң электронча деп болот. Детский болот да, мындай чипылдак.
Бирок мындай сөздөрдү бөлүп угуп атасыз да, урматтуу мекендештер, балким Зульфия эженин үнү сиздерге угулбай атышы мүмкүн ол жерде шум болуп, бирок мына ушул күндү баардыгыбыз күткөнбүз. Аттең эгерде камера, микрофондор менен болгондо сиздерге даана так көргөзүп бермей экенбиз. Алдыда дагы бардыгын көргөзүп беребиз. Азыр Зульфия эженин кулагында турган бул аппараттын ушул кохлеарный аппараттын сырткы бөлүмү. Бул бир кулагына коюлган. Сиздер көбүңүздөр суроо салып атасыздар, эмнеге экинчи кулагында жок деп. Экинчи кулагына салса болот, дагы так эле ушундай операция, дагы так эле ушундай каражат кетет, дагы кадимкидей ушундай эмгек талап кылат. А бирок ушул бир кулак менен азыр кадимкидей угат, буйруса. Зульфия эже, менин үнүмдү айырмалап калдыңызбы? Менин үнүмдү айырмалап калдыңызбы? Үн менен кичине кыйыныраак болуп атат. Кийин жүрөткөн бирге болотун да. Кийин менин үнүмдү кадимкидей таанып каласызбы? Кийин айырмалап калат экен. Зульфия эже, мындай сезимиңизди бөлүшүп бериңизчи биз менен. Кубаныч сезимиңизди бөлүшүп бериңизчи. Сезими кагазында турат. Кубаныч сезимдериңизди бөлүшүп бериңизчи биз менен. Кандай кубаныч сезимдериңиз? Эмоция как у вас? Шашпа. Эмоция как у вас? Эмоция, сезимдер. Зульфия эже, сезимдериңиз, кубаныч сезимдериңиз кандай? Кубаныч сезимдерим кандай? Ощущение. Сөз менен жеткизип бере албайт да окшойм. Ар бир мисалы Жаркын эженин, педагогдордун сүйлөгөн сөздөрүн укканда абдан сүйүнүп, кубанып жатам да. Эгер ушундай сөздөрдү укпай калсам, кичине кыжалат болуп баштайм да. Эмне үчүн сөздөрдү укпай калып атам депчи. Баштар айтып атышат, эми бул сразу эмес, бара-бара аппаратка көнүш керек экенин да. Азыр мисалы ар бир кишинин сүйлөгөн сөздөрү мага кичинекей бала, эрке баланын сүйлөгөнүндөй болот да. Ошондо мен эрке бала экенмин да, Мусага мен өзүм жаздым. Конечно, кыйшак, бирок түшүнүп туруш керек. Машалла, мынакей. Мына ол сиздерге андай эмес, мына колуна берейинчи. Мына ол сиздерге. Кармаңыз. Бул сизге. Эжебиздин көзү көрбөсө дагы мына жазган аракет болуп тур. Окуйлучу. Жалпыбыз бергеликте. Привет, медер. Поздравляю с праздником 23 февраля. Желаю здоровья, как у быка. Как у быка. Как у быка, терпения железного. Я тебе обожаю, я тебе люблю. Много не трат? Семечки куплю. Семечки куплю. Еще? Семечки тарзана. Машалла. Бул албетте бул белек чындыгында баалуу белек. Анткени урматтуу мекендештер, эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган эженин могул белеги магазинден, базардан, башкадан таппашың мүмкүн. Жүрөктөн чыгып аткан өзгөчө белек. Албетте мен бул белекти сактап коем, түбөлүк менде болот. Момундай чыныгы муктаж мискиндер инсандардын момундай жүрөктөн чыккан каалоо тилеги урматтуу мекендештер. Аллах таалам түздөн түз калдырды. Бул белек өзгөчө белек албетте. Мен ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Маанайыңыз
Кандай анан? Как настроение? Как настроение? Маанайыңыз кандай? Маанайыңыз? Как настроение? Как настроение? О, классное. Урматтуу мекендештер, азыр Мен жолугуштум. урматтуу мекендештер, азыр сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, эмнеге мындай эле сүйлөп атканды укпайт депчи. Подключение толук бүтө элек. Эгерде бул подключение толук коюп койгон болсо, менин ичинде дүңгүрөп мындай кыйналып калышы мүмкүн, Ошондуктан күндө бир эле нерседен кошуп атат. Ар бир звуктучу. Анан бул жерде сүйлөө речин дагы улам өздөштүрүш керек. Мисалы, 10 жылда укпай жүргөн адамга бул оңой эле нерсе эмес. Жаш бала деле биринчи ата, апа деп сүйлөп отуруп, анан сүйлөп кетет. Анан угуп кетет дегендейчи. Ошондой эле бул эжебиздин дагы бардыгы азыр акырындык менен кабылына келип атат. Кыскасы, бардыгы сонун. Чындыгында. Ушул күндү көргөзүп атканына, ушул жерге жеткирип атканына Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Жана ушул эжебиздин ушул жердеги операциясына себепкер болгон, негизгиси кулагынын уусуна себепкер болгон ар бир эл жакшыларынан Аллах Таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, чындыгында бул ыраазычылыктар жүрөгүбүздөн, адамдын ден соолугуна себепкер болгон бул чындыгында өтө өзгөчө бакыт. Биз үчүн ушул бакыт чындыгындачы. Мындай көчө сөз менен айтканда өзүңчө рахат аласың өзүңчөчү. Дагы бир баягындай көчө балдарынын сөзү менен айтканда кайф аласың, мындай айтайынчы сиздерге. Ушундай жумушту жасап, өзүңө бир башкача бир бакыт аласың да. Бундай бакытты, урматтуу мекендештер, билбейм кимиңиздер кандай көрөсүздөр, эч жерден таппай турган бакыт. Аллах Таалам ушул иштерге себепкер болуп атканына шүгүрлөр болсун. Дагы да ушундай эжелерибизден, ушундай бир туугандарыбыздын көптөгөн муктаждардын ден соолугуна Аллах Таалам бизди себепкер кыла берген болсун. Чындыгында мен айта турган сөздөрүмдүн баардыгындай ордун таппай атам. Ушунчалык кубанып атам, сүйүнүп атам. Азыр ушул эжебиз мени угуп, эжебизге мен бул суроо салганымда угуп жооп берсе деп Кудайдан күнү түнү суранган күндөр болгон. Аллах Таалам ушул суранычыбызды кабыл кылды иншалла. Негизгиси эжебиз угуп кетти. Алдыда дагы бизде үмүт бар. Эжебизде бул нерсе оюнда жок. Кудайым ушундай экен, күтпөгөн, сен ойлобогон жаңылыкты берип коюшу мүмкүн экен. Эжебиз көз маселеси боюнча ойлону элек. Кулагынын маселеси толук аягына чыккандан кийин больницага алып барып көрөбүз. Балким көзүнө дагы бир сонун жыйынтык жаңылык айтып калар, Эгерде көзү көрүп калган болсочу, анда бул эжебиз кайрадан жаңы жашоого жаралат. Чын. Анан урматтуу мекендештер, эжебиздин үйүндөгү Бишкектеги квартирасы ремонту жүрүп атат. Сонун болуп, обойлору, мебелдерине чейин жаңыланып бардыгы. Кыскасы стенадан башкасын бардыгы жаңыланып атат. Дубалдан башкасычы. Обой жапталып, шпаклевка болуп, потолок, ушундай эшиктери, айнектери алмашып, кыскасы бардыгы жакшы. Ушундай достор, аманчылыктарда көрүшкөнчө анда эмесе. Эжебиз менен мен эртеңки күндөрү сиздер менен жакшы бөлүшөм, буйруса. Сарсана болбой туруңуздар, кыжалат болбой туруңуздар. Аллах Таалам бул эжебизге дагы да жеңилдик, сыноосун жеңил кылып шифа берген болсун. Буйруса бардыгы жакшы болот. Бардыгы мындай болот эжеке. Кана мындай болот, Всё будет окей, хорошо. Так, не выходите, пожалуйста. Мына ушундай бул жерде аябай контроль көрдүңүздөр. Больницада ушундай экен. 5 минут. И вы тоже, пожалуйста, не задерживайтесь. Хорошо, спасибо. Мейли анда эмесе. Жакшы калыңыз, эртең көрүшкөнчө. Эртең көрүшөбүз. Эртең көрүшөбүз. Ооба. Жакшы калыңыз, Калыңыз. Ооба.
Мына аппаратта мына көрүп атасыздарбы, мына кохлеарный аппарат. Мунун бир бөлүгү баштын ичинде турат, бир бөлүгү мына сыртта турат. Анан биз суроо салып атасыздар, сууга түшкөндө кандай болот депчи. Буну алып коет, кадимдей жуунуп жүрө берет. Башын жууп берет. Буну алгандан кийин бирок кулак укпай калат. Кайрылып кадайт, угулуп берет. Мына магнит да, мына. Мына көрдүңүздөрбү? Алганда эчтекен укпайт. Зулфия эже? Эже. Жок мына. Мындан койдук мына. Зулфия эже. Ушундай багандай замандын талабы, технологиянын өнүккөнү буйруса, бардыгы жакшы болот. Мейлиңиз анда эмесе, жакшы калыңыз. Эртең көрүшөбүз, Макул, жакшы калыңыз, жакшы жартыңыз болуп турбу? Мейлиңиз. Сарсан болуп бербеңиз, Бардыгы жакшы болот, Кыжалат болбоңуз, Бардыгы жакшы болду, буйруса. Буйруса. Ушундай. Мейлиңиз Жаркын эже. Сизге рахмат. Алла разы болсун. Расылыктар аябай чексиз. Кубанып атабыз, күйүнүп атабыз. Өзүм кубабай, каттырып күлүп, сүйүнүп, эмоциясын көргөнчө менин колумда башка телефон жок болуп, мунун эмоциясын тарта албай Макул анда кабарлашабыз, жолбонбой экен бул жерден, видеонун аркасында. Мейлиңиздер көрүшкөнчө аманчылыкта.